Ассаламу алейкум, Аллахка ыйман келтирген мусулман бир туугандар. Ырыскыны адал жолдон издегиле. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп бизге осуят кылды. Бейишке жакындата турган кандай гана иш болбосун, мен силерди ал ишти аткарууга буйрудум. Тозокко жакындата турган кандай гана иш болбосун, мен силерди ал ишти кылуудан тыйдым. Силердин араңардан бирөө ырыскысы кечигип жатат деп ойлобосун. Чындыгында Жебрейил периште мен оюма салды, эч ким ырыскысын толук алып бүтмөйүнчө бул дүйнөдөн кетпейт. Аллахтан корккула жана ырыскыны жакшы түрдө талап кылгыла. А эгерде кимдир бирөөгө ырыскысы кечигип жатса, анда ал аны күнөө жолдон издебесин. Чындыгында Аллахтын неаматтарына күнөө жол менен эч ким жете албайт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.